Социалдык тармактарда Лос-Анджелесте каптап жаткан өрттөн жалгыз турак жай күйбөй калган деген билдирүү тарап жатат. Маалыматта бул Лос-Анджелестеги христиандын үйү, өрттөн айланасындагы бардык нерсе күйгөн, бир гана анын үйү калган деп жазылат. Чын эле Калифорнияда жалгыз үй күйбөй калганбы? Бул билдирүүнү биздин редакция текшерип көрдү. Сиз чекит медианы көрүп атасыз. Атым Айкүмүш, саламатсызбы? Сүрөттү Google издөө системасынын жардамы менен текшерип көрдүк. Анда бул тууралуу маалымат бир нече ачык булактарда чыкканын аныктадык. Айрымдары бул үй Лос-Анджелестеги Мухаммед деген мусулмандын үйү экенин жазган. Ал эми фактыларды текшерүүчү, фейктерди төгүндөочү Лапша медиа басылмасынын текшерген маалыматында сүрөт жасалма интеллекттин жардамы менен жасалганы белгилүү болгон. Бирок Калифорниянын Карелио аттуу жараны өзүнүн жана кошуналарынын үйүн өрттөн сактап калган. Анын айтымында өрттү бакты сугаруучу шланганын жардамы менен өчүргөн. Эске салсак, Калифорниядагы токой өртү ушул жылдын 7-январында башталган. 16 миңден ашуун гектар жерге жайылып, 25 адамдын өмүрүн алды. AccuWeather аба ырайы кызматынын маалыматы боюнча 135-150 миллиард доллар зыян келтирген. Өрт Лос-Анджелестин Голливуд, Малибу, Пасифик Палисейдс жана башка райондорун каптаган. Бийлик тарап өрттү учактар менен суу чачып өчүрүшүүдө. Андан сырткары жайылып кеткенге коркунучу бар айрым аймактарга кызгылт порошокту учак менен чачышууда. Ал оттун жайылып кетишин басаңдатат. Өрттүн эмнеден улам келип чыкканы азырынча белгилүү боло элек. Маалыматтагы сүрөт жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган. Лос-Анджелестин тургуну өзүнүн үйүн сактап калганы чындык.